Bismillahirrahmanirrahim. Бұл эки нерсени, сахабалар кылбаган нерсени бизде азыр диний окуу жайларда биз негиз деп алдык да. Ушунун негизинде окуу жай курулат, ушуну кылыш керекпиз. То есть ким максатка жетти, ким эгерде жаттап, которуп, сүйлөп, туура түшүнүп, китептердин бардыгын чачып чыккан болсо, мына ушул илимди максатына жетти дегендей каралып калып атат да. Ушул сонун убакыт өткөздү, окуу жайыны, окуу убактыны туура өткөздү депчи. А сахабалар эмнени кылган? Аны биз кийин деп түшүнүп атабыз. Илим алып аткан доордон кийин деп. Сахабалар эмне кылды? Сахабалар толук ыйман келтирди. Кур'ан хадистен уккан нерсеге толук ыйман келтирди. Жана дароо ошол замат алар амал кылды. Жана бүткүл аламды ошого даават кылды, чакырды. Башкаларга жеткирди. Үч нерсени кылдыларчы. А биз буну кийин деп алганбыз да. Медреседен кийин окуу бүтсүн доору, окуу заманасы бүтсүн, андан кийин анан кылынат депчи. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз угуп аткан, окуп аткан, изилдеп аткан нерселерибиздин амал түрүнө жашообузга келбей аткандыгы, динсиздигибиз кетпей аткандыгынын себеби ушул да. Укканда эле дароо толук ишеним менен кабыл кылыш керек. Толук жүрөктөн ошол нерсени тастыкташ керек. Мына ушул чындык. Алла айтты, анын элчиси айтты, 100% ушул чындык. Мындан өткөн чындык нерсе жок деп. Анан дароо ошону амал түзүнө алып келиш керек. Иш жүзүнө алып келиш керек. Уктукпу болду, отуруп ичиш керек экен. Отуруп тамактаныш керек экен. Сол кол менен тамактанып же суу ичпеш керек экен. Болду, уктукпу, анан эми дароо амалга келиш керек. Оң колдо тамактануу дегенде эске түшүп кетти. Мисалы тамактануу, туруп тамактануу. Туруп тамактанган болбойт. Тамактануу азык боло турган нерселерди жеген болбойт. Ал эми мөмө жемиштер, башка нерселер булар тамак ичине кирбейт да, жөн эле көңүл ача турган нерселерге киргендик себептен буларды туруп жесе эчтеке болбойт. Сүннөткө каршы амал кылды деп айтылынбайт. А тамакты туруп тамактанып койгон болсо, бул сүннөткө каршы тамактанды деген сөз болуп калат. Ошондон ниет кылалы иншалла. Бардыгыбыз жума баян болобу, сабакпы, таалимби, же болбосо жаштар мисалы медресе башка жерлерде окуп аткан болсобу, негизги багытты ыйман ишенгенге, ички дүйнөнү ошо Кур'ан хадистин негизинде курганга, жана ошого амал кылганга, жана ошону башкаларга ошону даават кылып чакырганга негизги багыт бериш керек да. Мына ошондо бул Кур'ан менен хадистин таалим тарбияты биздин жашоодогу толук батылды сындырат, динсиздикти жок кылат, жана бүткүл дүйнө жүзүндө баш ийдирет. Бирок учурда бул Кур'ан келген учурда кандай күчтүү илим эле да. Бүгүнкү күндө өзүбүздүн жашообуздагы динсиздик кетпейтпи? Сахабалардын заманасына Кур'ан келгенде, Кур'ан асмандан түшкөн канча китеп түшкөн болсо, ошонун бардыгын жокко чыгарган болчу. Бирок Таурат, Забур, Инжир түшкөн баракчалар, булардын баарын күчүнү жокко чыгарган эле. Канча кылымдан бери келаткан жашоо тажрыйбалар бар эле. Мамлекетти башкарууда, ата-энеге мамиле кылууда, кошунанын ортосунда, адам баласыны дүйнөгө алып келип, аны дүйнөдөн узатып коюуда, жакшылыкта, жамандыкта түрдүү жашоо тажрыйбалары бар болчу. Кылымдар бою келаткан жашоо тажрыйбанын баарын нөлгө уруп, жок, ушундай болот деп туруп, толук болгон адамга жашоо тартип берилген да. Кур'ан келгенде өтө күчтүү эле Кур'андын таалимичи. Бул таалимди алган адамдар, Кур'ан хадисти уккан адамдар ушундай деңгээлде болду, бүткүл аламды башкарды. Бир эле үй бүлө, аял, бала чакасынын маселеси эмес, өзүнүн жумушунун маселесин чечип алуу эмес, бүткүл аламды башкарып калган. Бир гана адамдар эмес, бүткүл жаратылыш баш ийип калган. Туурабы? Вулкандар чыккан, баш ийди, жаныбарлар баш ийди, суу баш ийди, бардык нерсе баш ийип калган. Эмне үчүн? Себеби алар бул Кур'ан менен хадисте отуруу мажлисинин акысыны берген болчу. Кантип ошол илимди алат жашоого? Жөн эле угуп коюп, рахаттанып коюп, же рахаттандырыш үчүн сүйлөп коюлабы? Ошонун акысын берген болчу аларчы.